بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب زدني علما والحقنا بالصالحين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Урматтуу жана кадырлуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ма мин даббатин фил арди илля алаллахи ризкуха." Жер бетинде жашаган жан жаныбарлардын бардыгынын рызкысы Аллахтын кепилдигинде. Демек, жер бетинде жашаган жаныбар болобу, канаттуу болобу, ошол рызкка муктаж болгон жан жаныбарлардын бардыгы, инсандар дагы алардын рызкысын Аллах Таала өзүнүн кепилдигине алган. Рызкы маселеси, урматтуу мусулман бир туугандар, бул баарыбыздын эң көйгөй маселе. Азыр күндө жашоодо бир карасаңыз, ар бир адам ушул рызкы үчүн эле жашап жүргөндөй сезилет. Себеби рызкы деген кээ бирлердин түшүнүгүндө бул акча, рызкы десе эле акчаны түшүнөбүз, дүйнөнү түшүнөбүз. Рызкы деп эмнени айтат? Ошол мусулман адам, деги эле инсан эмнеге муктаж болсо бул дүйнөдө, ошонун бардыгы рызкы деп аталат. Арабча рызык дейт, кыргызча рызкы деп коет. Адам бул жерде баарыбыз эле 5 нерсеге муктажбыз. Жегенге муктажбыз, жеген ичкенге муктажбыз, кийим кечекке муктажбыз, үй жайга муктажбыз, жана ошондой үй бүлө бала чакага муктаж, унага муктажбыз. Инсандын 5 чоң зарылчылык муктаждыгы бар да. Демек, тамак аш, кийим кечек, үй жай, үй бүлө бала чака, анан уна. Бул рызкынын бардыгыны Аллах Таала өзүнүн кепилдигине алган. Аллах Субханаху ва Таала инсандын рызкынын кепилдигине алган. Хадисте келет, инсан эненин курсагында 4 айдан кийин анын рызкысы да жазылат, анын жашоосу да жазылат. Анын ажали да жазылат. Рызкы алдында жүрөт, ал эми өлүм анын артында жүрөт. Кайсыл күнү, кайсыл саатта, кайсыл жерде, кайсы мүнөт, кайсы секундта адамдын жеген тамагы түгөнгөндө, ичкен суусу түгөнгөндө, жуткан абасы түгөнгөндө өлүм аны алып кетет. Биз адам баласы бул дүйнөдөн кайтыш болгондо айтып коет го, анын рызкысы түгөнүптүр депчи. Адам тирүүбү, демек анын рызкысы бар деген сөз. Тирүү жүргөн адам эч кыжалат болбой эле коюш керек. Тирүү жүргөн адам, ал тирүү жүргөндүгү, демек сенин тагдырыңда рызкы бар. Сенин жей турган тамагың бар. Сенин иче турган суусундугуң бар. Сенин жута турган абаң бар. Сенин көрө турган күнүң бар деген сөз. Кыжалат болбой эле коюш керек, мен эртең эмнени жейт экен депчи. Себеби адамдын рызкысы түгөнсө ал өлүп калат. Ал рызкы төгүндө адам баласы бул дүйнөдө жашабайт. Ошон үчүн бул рызкы маселесинде дагы урматтуу бир тууган, кээде биз ойлойбуз да. Бул рызкыны биз табабыз. Бул биздин колдон, мен өзүм аракетим менен табышым керек. Кээ бирлер ушул рызкыны эмнеге байлайт? Кээ бирлер рызкыны адам акылына байлап койгон. Акылдуу адам жакшы иштеп табат. Акылдуу адам бул көп табат. Бай болсо бул акылдуу экен, ошон үчүн байлыкты жакшы табат экен депчи. Жок, урматтуу бир тууган, Куран менен хадисти карап көрүңүз, эч бир жеринде сен акылыңа жараша рызкы табасың, же сен өзүңдүн ишиңе жараша, кыймылыңа жараша рызкы табасың деген жери жок. Куранда Аллах Таала эмне дейт? Инналлаха ябсуту ризqa лиман яшау мин ибадихи ва яқдиру лах. Аллах Таала өзүнүн пенделеринен кимге кааласа рызкыны кенен кылып, мол кылып көбөйтүп берет. Ал эми кимге кааласа рызкын тар кылып коет дейт. Эгерде сиз рызкыны акылга байласаңыз, анда сиз көрүңүз, мектептен караңызчы, мектепте окуп жүргөн өзүңүздүн курсташтар, классташтар бар. Ошолордун ичинде активдүү, отличник окуган, жакшы окуган, 5 окуган, ошол жерде балдар, кыздар бар эле. Ошолордун да бардыгы бай болуш керек эле. Ошолордун ичинде 2 алып жүргөн, мектептен качып жүргөн, окуй албай жүргөндөр бар. Жазганды жакшы билбейт. Сынак учурларында бирөөдөн көчүрүп тапшырып жүргөндөр бар. Анда ошолордун бардыгы жакыр болуш керек эле азыр күндөчү. Карасаңыз, бүгүнкү күн андай эмес, ар кандай. Алла Таала кээ бирлерге ошол мектепти жакшы окуган, окуу жайды бүткөн, диплому бар, ошол адамдар байып да кеткени бар.
Алардын ичинде эптеп ошо квартирада жашап, жакыр болуп жашап жүргөн деле бар. Дипломну бул жака 2 кызыл диплому бар. Аны бул жака коюп, ошо сандыктын ичинде жатат. Өзү тиги Москвада таксовать этип жүргөндөр бар, мисалы, дыйканчылык кылып жүргөндөр бар. Ар кандай. Рызкы бул Аллахтын бөлүштүрүүсү менен болот. Аллах Таала рызкыны кимге көп берген болсо, алда сыноодо. Аллах Таала рызкыны кимге аз берген болсо, алда сыноодо. Алла кээде берип сынайт, кээде Аллах Таала алып сынайт. Кээде биз рызкыны эмнеге жумушка байлап коебуз да. Ким көп жумуш кылса ошончо табат депчи. Эгерде көп жумуш кылган адам таба турган болсо, анда мына кара жумуш кылгандар, стройкада иштегендер бар, кара жумуш кылгандар бар, булар анда акча көп табыш керек эле. Булар эртенен кечке чейин булар тер төгүп, булар аябай катуу иштешет. Колдору ушундай кирилеп, колдору тытылып, кара жумуш кылышат. Булар кечке чейин 1000 сом тапты мисалы. Bir күндө 1000 сом, 2000 сом тапты. Ал эми бирөө bir бизнесмен базарда отурат, ал сотка көрүп отурат, жөн эле чай ичип отурат. Bir бизнесмен келди, андан эме кылды, андан товарды алып койду. 1 сааттан кийин экинчиге ал сатып койду. Ортодо 10.000 сом, же 20 сом иштеп койду да. Демек бул жумушка карай турган болсок, анда кара жумушта иштегендер көп табыш керек эле да, туурабы? Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, рызкы бул Аллахтын колунда. Аллах Таала ушул күнгө чейин кимдин рызкысыны Алла тагдырына жазган болсо, ал ага берип атат Алла да. Бүгүнгү күнгө чейин бизге жетип атат ал. Азыркы күндө дагы биз рызкыбызды бүгүн да алабыз, эртең да алабыз. Канча Алла тагдырга жазган болсочу. Насибука юсибук валау кана байна жабалайн. Сенин тагдырыңда жазган рызкы сага гана жетет. Эгерде ээн жердеги 2 тоонун ортосунда болсо дагы дейт. Гойру насибик ла юсибук валау кана байна шафатайн. Эгер сага буйрубаган болсо, сенин тагдырыңа жазылбаган рызкы ал сенин 2 ээниңдин ортосунда болсо дагы ал сага тийбейт дейт. Ал башка бирөөнүк. Ошон үчүн бул дүйнөдө эч качан рызкы маселесинде кыжаалат болбош керек, урматтуу бир тууганым. Рызкы Аллах Таала өзүнүн кепилдигине алган. Демек, сиздин тагдырыңызга жазган рызкы аны эч ким ала албайт, урдай албайт, тоной албайт аны, ичинен жулуп кете албайт аны. Бирок сиздин тагдырыңызга жазылбаган рызкыны эч ким сизге жеткире албайт, сизге бере албайт. Ошол себептен Азирети Али радыйаллаху таала анхун бир дуасы бар. Я Алла, мени тагдырыма жазылбаган нерсенин артынан мени чуркатма деген дуасы бар да. Кээде биз инсан, мен ушуга жетемин, мен ушуга барышым керек, ушуга жетишим керек деп биз мечтат этип алабыз, ушуга мындай бир план түзүп алабыз да. Ал нерсе биздин тагдырга жазылбаган болуп калат. Убактыбыз кетет, нерв кетет, ага биздин күч кубат кетет, алга биз жетпей калабыз. Ошол себептен кыргызда жакшы сөз бар, чуркаган калат, буйрган алат дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, демек рызкы маселесинде бул Аллах Таала өзүнүн кепилдигине алган. Рызкы биздин жоопкерчиликтен нерсе эмес. Аллах Таала бизди рызкыны табуу үчүн дүйнөгө жөнөткөн эмес. Аллах Таала бизди башка максатта дүйнөгө жөнөткөн. Ва ма халактал джинна вал инса илля лиябудун. Мен инсандарды, мен жиндерди өзүмө ибадат кылуу үчүн гана, кулчулук кылуу үчүн гана жараттым дейт. Биз дүйнөгө келгенбиз. Алланы разы кылып, биз дүйнөгө келгенбиз Аллага кулчулук кылуу үчүн. Биз мана ошол мойнубуздагы эгер милдетти аткара турган болсок, Аллах субхана ва таала биздин рызкыбызга Аллах Таала береке берип коет. Ошон үчүн рызкы бул акылга да байланган эмес, рызкы бул жумушка да байланган эмес, рызкы бул Аллахтын каалоосуна байланган. Ооба, эгерде биз менен Алланын өкүмдөрүн аткарып, Алланы разы кылып жашасак, Алла рызкыбызды кенен кылат, мол кылат, ошо тагдырга жазган рызкыбызга береке берип коет экен. Эгерде биз Алланын өкүмүн таштап, арам жолду ыктыяр кылып, туура эмес жолго барып, ач көздүк кылып, рызкынын аркасынан чуркай турган болсок, Алла ошо тагдырда жазган эле рызкыны берет. Бирок Алла чачып берет Алла. Алла наразы болуп берет. Алла Таала берекесин алып коюп берет экен да. Анан ал бизге канча акча көп түшсө деле, ал ошо акчанын орду табылбайт экен да. Акча көп түшүп атат, бирок иштер бүтпөйт экен. Ал эми Алла берекесин берип койсо, акча аз түшөбү, көп түшөбү, бирок сиздин ишиңиз, планыңыз ишке аша берет дегенсиз, ишиңиз бүтө берет экен да. Биздин устазы сабакта ушуга бир мисал берди эле. Мисал карагыла дейт. Аллах Таала ошо кафирге да рызкыны берет. Өзүгө баш ийген Алланын өкүмүн аткарганга да рызкысын берет. Бирок Аллах Таала ким Алланы разы кылып жашап, дин менен жашаса, Алла разы болуп рызкыны берет. Эгерде кимде ким Аллага душман болуп жашаса, Алла рызкын берет, бирок наразы болуп чачып берип таштайт деп. Мисалы бир чака будайды бирөө сиздин алдыңызга төгүп берди. Мына ушуну өзүң чакаңа салып ал деди.
Сіз ошол төгүлгөн буудайды өзүңүздүн чакаңызга салганга канча мүнөт кетет? 5 мүнөттө салып аласыз. 5 мүнөттө ошол бир чака буудайга салып алдыңыз дагы 5 мүнөттө 5 мүнөт убактыңыз кетти. Калган убактыңызда намаз окудуңуз, үй бүлөңүзгө убакыт бердиңиз, эс алдыңыз, туугандар менен катташтыңыз, жана башка иштерди кылдыңыз да. Туурабы? Эми ошол эле бир чака буудайды бирөөбүзгө чачып берип таштады. Ошону сууга чачты, кумга чачты, чөпкө чачты, ташка чачты. Ошону сизге ошол чачып, айлана тегерекке чачып эми ушуну терип ал деди. Канча убакыт кетет? Эртеден кечке чейин убара болосуң да. Канчасын таппай каласың. Бирок натыйжа баягы эле бир чака буудай. Сен мешке барганга да убактың болгон жок, үй бүлөңгө убакыт бергенде убакыт болгон жок, эс алганга да убактың болгон жок. Эртең кечке чейин ошонун артынан жүрдүң, бирок натыйжа бир эле чака буудай. А бул бир чака буудайды алды дагы бардык нерсеге убакыты жетишти. Мына ушундай эле урматтуу бир тууганым, Алланын өкүмүн аткарып, биз рызкыбызга аракет кыла турган болсок, Алла рызкыбызга береке берип коет. Ооба, рызкынын себептерин тандоо бизге жоопкерчилик берилген. Бирок рызкыны Алла өзүнүн кепилдигине алган. Аллах Таала намаз окугула, орозо кармагыла, зекет бергиле, ажылыкка баргыла, чынчыл болгула деп эле өкүм бергендей, Аллах Таала адал рызкы издегиле. Касбул халал фаридатун ба'дал фараиз. Алымдар айтып кеткен, адал рызкы кесип кылуу, адал рызкыны издөө бул бардык фарздардан кийинки эң чоң парз болуп эсептелет деди. Бул дагы Аллах Тааланын өкүмү. Биз өзүнүн үй бүлө бала чакабызды адал рызкы менен багуу үчүн бир кесип тандашыбыз керек. Дыйканчылык болобу, ал же бир ишкер болобу адам, ишкер бир ишти тандайбызбы, бир кесипти же бир өнөрдүбү, же бир жетекчиликпи, же бир соода сатыкпы, аны биз өзүнүн шыгыбызга карап тандайбыз, бирок булар себеп катары эле. Биздин мисалы ушундай түшүнүңүз, жума күндөрү мешитке барсаңыз, жумадан чыкканыңызда кээ бир адамдар ошол коробка көтөрүп, кээ бир адамдар ошол бир пакетти оозун ачып алып турат да, мага жардам бергиле депчи. Мына ошондо биз тиги ошентип турат. Ал эми ал пакетке, ал коробкага ким канча салат? Ошол мешиттен чыккан адамдын ыктыяры да. Бирөө 100 сом салып коет, бирөө мисалы 200 сом, бирөө мисалы 10 сом салып коюшу мүмкүн, бирөө мисалы 500 сом салып коюшу, бирөө 100 доллар салып коюшу мүмкүн да. Ошол сыңарында биз менен сиз жер бетинде баарыбыз бирөө ошол дыйканчылык менен, бирөө соода сатык менен, бирөө жетекчилик менен, бирөө дагы бир кесиптин ээси болуп, биз ошол пакетибизди же коробкабызды Аллага туштап турабыз. Буга сала турган пайданы бул Аллах Тааланын заты. Эгерде рызкы инсандын колунда болгондо, анда кайсыл дүкөнчү мен банкрот болоюн, мен зыянга учурайын деп туруп ал дүкөн ачат. Карасаңыз жашоодо бир адам дүкөн ачат, ошонун себебинен карызга батып кетет. Бир адам дүкөн ачат, ошонун себебинен байып кетет. Бир адам соода сатык кылат, ошонун себебинен ал байып кетет. Бир адам соода сатык кылып туруп, ал зыянга учурап калат да. Эмнеге? Себеби бул Алланын каалоосуна байланган нерсе. Ошол себептен Куранда Аллах Таала айтат: "Фавараббис самаи вал арди, фавараббис самаи вал арди, ва фис самаи ризкукум ва ма туадун." Силердин рызкыңар асманда, силерге ваада кылынган бейис сооктор булар асманда. Ва фис самаи ризкукум ва ма туадун. Силердин рызкыңар асманда. Фавараббис самаи вал арди иннаху лахаккун мислама аннакум тантикун. Силердин рызкыңар Алланын колунда экендиги, силердин рызкыңар Алланын ыктыярында экендиги, бул силер сүйлөп жатканыңар кандай акыйкат, кандай чындык. Силер өзүңөр сүйлөп жатып, сөзүңөрдөн кандай шектенбейсиңер, рызкыңар дагы Аллахтын колунда болгонуна шектенбегиле дейт. Демек рызкы дагы бул бизге асмандан келет, Аллах Тааланын өкүмү менен келет. Албетте жараткан Аллах Таала ошол рызкы берекелүү болсун үчүн биз менен сизге бир канча ибадаттын түрлөрүн айткан. Аллах Субхана ва Таала ошол ибадатка рызкынын берекесин коюп койгон. Демек рызкынын ачкычы бул жумуш эмес экен. Ал жумушту биз Алланын өкүмүн аткаруу үчүн тандайбыз. Аллахтын өкүмү. Бул рызкынын ачкычы бул амал экен. Рызкынын ачкычы бул ибадат экен. Ошол себептен жараткан Аллах Таала хадиси Кудусиде айтат: "Я адам, адам баласы, тафарраг ли ибадати." Сен менин ибадатым үчүн вакыт чыгаргын. Сен менин ибадатым үчүн вакыт бөлгүн. Амлау садрака гина ва асудда фақрак. Качан сен менин ибадатым үчүн вакыт бөлсөң, сен дүйнөлүк иштериңден вакыт чыгара турган болсоң, мен сенин жүрөгүңдү байлык менен толтурамын. Рызкыңды мол кылып коёмун. Ва асудда фақрак, сенин жакырчылыгыңды кетиремин дейт. Ва илля, эгерде сен мага ибадат кылуу үчүн, мени ыраазы кылуу үчүн вакыт чыгарбай турган болсоң,
Аллах Таала айтат: "Малату ядака шугла". Мен сенин колуңду дүйнө иштери менен байлап коёмун дейт. Сен дүйнөдөн бошобой каласың. Вала масудда факрак. Мен сенин жакырчылыгыңды кетирбеймин дейт. Ошол себептен урматтуу бир туугандар, демек рызкынын чыныгы ачкычтары, чыныгы себептери бул эмнеде экен? Бул ибадатта экен. Эң биринчи рызкынын ачкычы бул намаз. Куранда жараткан Аллах Таалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айтат: "Ва амур ахлака бис-сала вастабир алейха, ла насалука ризқа, нахну нарзукук". Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, "Ва амур ахлака бис-сала". Сен өзүңдүн үй бүлөңдү, бала чакаңды намазга буйргун, намазга чакыргын. Өзүң дагы намазга бекем бол. Ла насалука ризқу. Biz senden rızkı sorabайбыз. Nahnu narzukuk. Sen ibadetка beken bola ber, namazды таштаба, каза кылбагын, намазга көңүлсүздүк кылбагын, намазды жакшы дурус окуй бергин, биз сага рызкы берип турабыз дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, эгер рызкы мол болсун десеңиз, кенен болсун десең, дүйнөдө мен эч ким муктаж болуп калбайын десеңиз, анда 5 убакыт намазды тургузуңуз. Намазды каза кылбаңыз, намазды таштабаңыз, намазды окуң, билип окуңуз. Жөн эле билбей эле колду көтөрүп окуй бербеңиз. Башында ошондой болот. Бирок үйрөнүп алыңыз, канча рекет намаз, эмне окулуш керек, качан намаз жакшы болот, качан намаз бузулат. Намаздын адебин, эрежелерин, өкүмдөрүн билип окуңуз. Экинчиси, өз убагында окуңуз намазды. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан суралды: "Я Расулаллах, айюл ибадати афзал", эң абзел ибадат. Эң жакшы амал кайсы дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Ас-салату ли вактиха, ай фи вактиха". Өз убагында окулган намаз, өз убагында окулган намаз бул эң абзел ибадат, эң улуу, сооптуу ибадат деди. Ошон үчүн намазды өз убагында окуйлу. Кээде биз инчанчылык кылып, чөйрөнүн таасирленип, акылга салып, азыр мен намаз окуй турган болсом ишим калып кетет, намаз окусам клиенттерим кетип калат, намаз окусам соодам болбой калат дейбиз. Бул биздин акылыбыздын кыскалыгынан туура эмес ойлоп алабыз. Шайтанга биз бир мүмкүнчүлүк берип коюп атабыз. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, азгырганга. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, биз эгерде намазга убакыт чыгарсак, намазга убакыт бөлсөк, мына ошондо биздин башка иштерибизге убакыт чыга баштайт. Мана биздин башка иштерибизге убакыт бөлүнө баштайт. Намазды өз убагында окуу экен. Үчүнчүсү эмне? Эркектер болсо мечитке барып жамаат менен намаз окуйлу. Үйдө намаз окубайлы. Үйдө намаз окубагандан абзел окуган. Бирок жаныңызда мечит турат, же кичине бир 5 мүнөттөн барсаң мечит турат. Сиз мечитке барып жамаат менен намаз окуңуз. Үйдө нафилдерди, сүннөттөрдү окуй берсеңиз болот. Мечитке барып жамаат менен намаз окусак, намаздын соогу дагы көп болот да. Эми мажбур болсок, сапардан келип калдык, же мечитке жете албай калдык, ошо сүрөттөрдө үйдө окуп койсок болот. Бирок иншалла мечитке барып жамаат менен намаз окуганды адат кылалы, аялдарыбыз үйдө, бөлмөлөрдө иншалла намаздарын окусун. Мына ушинтип буюрса, намазды өз убагында окуйлу, жамаат менен окуйлу. Анан төртүнчүсү, эч качан мындайча айтканда намазды таштабайлы, туруктуулук менен, истикамат менен намазды дайыма сапарда болобузбу, үйдө болобузбу, ар дайым мына ушул 5 вакыт намазга бекем бололу. Мына ушул иншалла намазга бекем боло турган болсок, буюрса урматтуу бир туугандар, Аллах Таала рызкыбызды мол кылат экен. Алла Таала рызкыбызды мол кылат. Жана ошондой эле рызкынын дагы экинчи ачкычы бул таквачылык. Куранда Аллах Таала айтат: "Ва ман яттакиллаха яж'ал лаху махража ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб". Ким таква болсо, биз аны ар бир кыйынчылыктан ага жол ачып беребиз. Ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб. Анын ойлобогон, күтпөгөн, күмөн санабаган жерден биз ага рызкы берип турабыз дейт. Алла Таала рызкынын берекесин таквачылыкка койгон. Куранда Аллах Таала дагы бир жерде айтат: "Валау анна ахлал кура аману ваттакау ла фатахна алейхим баракатим минас самай вал арз". Эгерде айылдын тургундары, шаардын тургундары ыйман келтирсе, таква болса, биз асман менен жердин береке иштерин ачып коебуз. Жерден да береке өсүп чыгат, асмандан дагы берекелер түшө баштайт экен. Инсандын рызкы мол болот, берекелүү болот экен. Эгер таква болсок. Таква деп кимди айтат? Аллахтан коркуп, чоңбу, кичинеби, бардык күнөөлөрдөн сактанган адамды таква адам дейт. Мына таквачылыкка эгерде биз менен бекем боло турган болсок, Алла Таала рызкыбызга береке берип коет экен. Ал эми рызкынын үчүнчү ачкычы бул истигфар.
İstiğfar. Kur'an'da Allah Teala aytat: "Fakultu istagfiru rabbakum innehu kana gaffara." Nuh aleyhissalatu vesselam aytat: "Men aytdım özümün kavmuma, elime, istagfiru rabbakum." Sizler özüңөрдүн Robbiңерден кылган күнөөңөрдөн кечирим сурагыла, тобо кылгыла. Иннаху кана гаффара. Аллах Таала күнөөлөрдү кечирүүчү зат. Алла Таала кечиримдүү зат, энеден ырайымдуу, атадан боорикер зат. Эгер инсан залим болсо, күнөөкөр болсо, Алла гафир. Алла анда күнөөнү кечирүүчү зат. Эгер инсан залум болсо, залум деп эмнени айтат? Көп күнөө кылган адамды айтат. Эгер инсан көп күнөө кылса, Allah Teala gafur. Gafur деп эмнени айтат? Көп күнөөлөрдү кечирүүчү. Эгер инсан заллам болсо, заллам деп эмнени айтат? Күнөөнөн баш чыкпаган адамды айтат да. Анда Аллах Таала Гаффар, күчөтүлүп айтылган мааниде Гаффар. Анда Алла Таала эмне деп коет? Эгер инсан күнөөнөн баш чыкпай турган болсо, Алла Таала кечиргенден баш чыкпайт деген маани берет да. Бул деген сөз инсанды сен күнөө кыла бер, Алла кечире берет деген маани эмес. Алла кечирет деп күнөө кылган адамга 2 эсе жаза берилет. Бул деген сөз адам үмүтсүз болбош керек. Адам үмүтсүз болбош керек. Шайтан адамды үмүтсүз кылат. Сен канча күнөөкөр, сен күнөөнү кылдың. Эми сен деген сен эми бешке барбайсың, бара турган жериң тозок, эми болгончо болду, эми кыла бер дейт. Жок, урматтуу бир тууган. Аллах Таала кечиримдүү зат. Сиз канча күнөө кылсаңыз деле, жүрөктөн тоба кылсаңыз, экинчи кылбайм деп таштасаңыз, келечекке бекем чечим чыгарсаңыз, Алла күнөөнү сактап коет, күнөөңү тазалап коет. Нух алейхиссалам өзүнүн коомуна айтып атат: "Коомум, силер Алладан кечирим сурагыла, тоба кылгыла. Силер тоба кылсаңар, Аллах Таала силердин күнөөңөрдү кечирет. Юрсилис сама алейкум мидрара." Күнөөңөр эле кечирип койбостон, Алла Таала силерге асмандан нөшөрлөгөн пайдалуу жамгыр берет. Ва юмдиткум би амвали ва банин. Алла Таала силерге байлыгыңарды көбөйтөт, рызкыңарды мол кылат, кенен кылат. Алла Таала силерге перзент берет. Ва яжаллакум жаннат. Алла Таала силерге бактарды өстүрүп берет. Ва яжаллакум анхара. Аллах Таала силерге дарыяларды агызып берет. Демек ушул аятты карай турган болсок, истигфар, тоба бул рызкынын ачкычы экен. Biz эгерде истигфар тобага бекем болсок, эртең менен жок дегенде 100 жолдан астагфирулла, кечинде 100 жолдан астагфирулла ва туб илейк, же истигфарында түрү көп, жана баскан турганда биз истигфарга бекем боло берсек, Алла рызкыбызды мол кылып коет экен, кенен кылып коет экен, эч кимге муктаж кылбайт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда хадисте айтат: "Мен лазимал истигфар." Эгерде кимде ким истигфарды лазым тутса дегенин мааниси дайыма качан эле күнөө болсо, тезден тоба кылса, же болбосо эртели кеч басканда турганда истигфар айтып, астагфирулла ва атуб илей, я Алла менден кеткен күнөөлөрүмдү кечиргин, же кыргызча стилде я Алла кечир, Аллахым кечир менин күнөөлөрүмдү деп дайыма өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, дайыма истигфарды көп айткан адамга Аллах Таала 3 белекти берет экен. Мен лазимал истигфар жаалаллаху мин кулли зиқин махража. Биринчи белеги Алла Таала ар бир кыйынчылыктан ага чыга турган жол ачып берет экен. Ва мин кулли хаммин фаража. Экинчиси Алла Тааланын кайгысын сүйүнүшкө айлантып коет экен. Ва разакаху мин хайсу ла яхтасиб. Үчүнчүсү Алла Таала ойлобогон, күтпөгөн жеринен Аллах Таалага рызкы берип турат экен. Андан кийин рызкынын 4-чү ачкычы бул урматтуу бир тууган, Алланын жолуна чыгуу, Алланын дини үчүн мээнет кылуу үчүн. Жана ошондой эле Алланын жолуна чыккандарга жардам берүү. Куранда Аллах Таала айтат: "Валлазина аману", иман келтиргендер. Ва хаджару, жана ошондой эле өздөрүнүн үйлөрүнү таштап Алланын дини үчүн Алланын жолуна чыккандар. Ва жахаду фи сабилилла, жана Алланын жолунда Алланын дини үчүн күрөшкөндөр. Валлазина ава ва насару, жана Алланын жолуна жүргөн жамааттарга, Алланын жолуна жүргөн мусулмандарга жай бергендер. Ва насару, аларга жардам бергендер. Улайка хумул муъминуна хакка. Мына ошо чыныгы имандуулар. Лахум ризкун, лахум магфирату ва ризкун карим. Буларга Алланын кечирими берилет, жана буларга берекелүү рызкы берилет. Ризкун карим деп келген Куранда. Ризкун карим деген эмне? Берекелүү рызкы дегендин мааниси эмне? Берекелүү рызкы дегендин мааниси бул халал рызкы, адал рызкы. Экинчиден таза рызкы, тойип деп коет. Халалан, тойибан, таза рызкы. Үчүнчүсү үзүлбөгөн рызкы. Үзүлбөстөн биринин артынан бири келип тура берет. Төртүнчүсү болсо, урматтуу бир туугандар, демек таза болду, адал болду. Төртүнчүсү жана үзүлбөгөн рызкы, төртүнчүсү мол рызкы берилет. Алла көбөйтүп берип коет экен. Демек Алланын жолуна чыгуу,
Жана ошондо Алланын жолуна чыккандарга жардам берүү. Бул экөөбүз тең эмне болот экен? Бул экөө тең биз менен сизге рызкыны мол кыла турган амалдар экен. Жана ошондой эле 5-чи рызкын ачкы бул садака. Куранда Аллах Таала айтат: "Ямхакуллаху риба ва юрбис садакат." Алла Таала сүткордукту жок кылат. Сүткордуктун зыяны бар. Акыры жокчулук менен бүтөт. Ва юрбис садакат. Аллах Таала садаканы көбөйтүп берет. Алла көбөйтүп берет дедиби? Биздин көзүбүзгө ал аз көрүнүп атат. Siz 10.000 сом акчаңыз болсо 5.000 сомун садага кыла бердиңиз. Санасаңыз 5.000 сом калды. 5.000 сом азайды. Биздин көзү акыйкатты көрө албайт. Чыныгы жараткан Аллах субханаху ва таала бизге чындык сөздү айтып атат. Жок, сен ал 5.000 сом ал эселеп көбөйдү. Ва ма ахлафтум мин шайин фа хуа юхлифуху. Силер кайсыл нерсени ва ма анфактум мин шайин. Ва ма анфактум мин шайин фа хуа юхлифуху. Силер кайсыл нерсени силер каржылай турган болсоңор, Алланын дини үчүн, жетимдерге, колунда жокторго, үй бүлө бала чакаңабы, же болбосо ошол кандай Алланын дини үчүн жумшай турган болсоң, сөзсүз Алла Таала андын ордун эселеп толтуруп коет деп атат. Сиз бергенден да Алла Таала эселеп көп берет. Демек садака менен дагы рызкы көбөйөт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: "Валлахи ма нақасат малун мин садака." Аллага касам, Аллага ант ичемин. Эч качан садаканын себебинен байлык азайбайт деген. Байлык сөзсүз көбөйөт деген. Демек, биз менен сиз садака кылсак, эгер биз садаканын пайдасын биле турган болсок, анда садакадан биз бошобой калат элек. Садака берген сайын Алла субханаху ва таала сизге эсептеп көбөйтүп бере берет экен. Ал эми рызкынын 6-чы ачкычы бул шүгүр. Куранда жараткан Аллах Таала айтат: "Ла ин шакартум ла азиданнакум." Пенделерим, эгерде мен силерге берген рызкыга шүкүр кылсаңар, ошого разы болсоңор, ошого канаат кылсаңар, мен силерге берген рызкымды дагы да көбөйтүп бере берем. Алла бизге канча жегенге, ичкенге, жашаганга, жана үй бүлө бала чага Алла Таала берди. Биз ого шүкүр кылсак, канаат кылсак, ошого разы болсок Алланын бергенине, Аллах Таала дагы көбөйтүп бере берет экен. Демек рызкынын көбөйтө турган абал бул шүкүр экен. Ал эми рызкынын 7-чи ачкычы бул таваккул. Таваккул деген Аллага тобокел кылуу, Аллага таянуу, Аллага жөнөнүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лау аннакум таваккалтум алаллах." Эгер силер Аллага тобокел кылсаңар, Аллага жөнөнсөңөр, Аллага таянсаңар, ла разакакум кама ярзукут тайр. Эгерде силер Аллага чыныгы тобокел кылсаңар, лау аннакум таваккалтум алаллах хакка таваккулихи. Эгер силер Аллага чыныгы тобокел кылсаңар, чындап эле Аллага жөнөнсөңөр, таянсаңар, ла разакакум кама ярзукут тайр. Аллах Таала куштардын курсагын тойгозгондой, куштарга рызкы бергендей, Аллах Таала силердин да курсаңарды тойгозот, силерге да Алла Таала рызкы берет. А куштар кандай десе, тагыду химасан ва таруху битанан. Куштар эрте уястан учуп чыгат экен, кечинде курсагы ток кайтып келет экен. Эрте менен чыкканда план кылбайт экен. Мен бүгүн тияка барам, анан бияка барам. Жок. Эрте менен Аллага таянып эле, Аллага жөлөнүп учуп чыгат экен. Эмнеге кушка окшотту? Себеби кушта 2 мүнөз бар экен да. Куш уясында жата бербейт экен. Алма, буш, оозума түш деп жата бербейт экен. Аракет кылат экен. Канаттарын каккылап чыгат экен. Учуп жөнөйт экен. Демек, куш биринчи аракет кылат рызкы үчүн, экинчиси эмне экен? Экинчиси Аллага таянат экен. Өзүнө таянбайт экен. Аллага таянат экен. Аллах менин курсагымды тойгозот депчи. Мына ушундай кылып биз менен сиз дагы Алланын затына таянсак, ошо Аллах Таала бизге өкүм берген адалытын издегиле деген биз тандап коелу. Куранда Аллах субханаху ва таала эмне деп атат? Фамшу фи манакибиха ва кулу ризқихи. Рызкы үчүн силер эмне кылла? Ар тарапка силер эмне кылла? Фамшу баскыла деп атат. Силер баскыла, Алланын рызкын силер терип жегиле деп атат. Алла чуркагыла, рызкы үчүн өзүңөрдү инсульт, инфаркт болгонго чейин баргыла, өзүңөрдү ошол жок кылгыла деген жок го. Фамшу, кичине басып койгула, кичине сүрөтүн кылып койгула, кичине дүкөн ачып кой, кичине бизнес ачып кой. Ал үчүн сен өзүңдү кордобогун, намысыңды абириңди төкпөгүн, ошону максат кылып албагын деди. Фамшу кичине басып койгун деди. Ахиреткечи фафирру илаллах. Алланын тарабына чуркагыла. Сабиqu ila magfira. Алланын кечирине чуркагыла. Фастабигил хайрат. Жакшы иштерде бири-биринен озгула, шашылгыла деп атат. Ахиретте шашылгыла, ахиретти курганда, ибадатка шашылгыла, Алланын тарабына чуркагыла. А рызкыгачы, дүйнөгөчү фамшу фи манакиби. Кичине басып койгула. Кичине аракетиңер кылып койгула деп атат да. Ошол себептен урматтуу бир туугандар, демек рызкынын дагы бул ачыкча эмне экен? Бул таваккул экен.
Таваккул, Аллага тәуекел кылуу, Аллага жөлөнүү, таянуу биздин рызкыбызды көбөйтөт экен да. Андан кийинки рызкынын 8-чи ачкысы бул салам берүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Мен дахала байтаху фасаллама фахуа заминун алаллах." Эгерде кимде ким үйгө кире турган болсо, үйгө кирип эле салам берсе, Алла Тааланын өзүнүн кепилдигин алат. Аллах Таала айтат: "Канча жыл жашаса, рызкысын мен берип турамын. Эгерде анын иштерин бүтүргөнгө мен өзүм кепил боломун. Өлүм келип кала турган болсо, аны мен бейишке киргиземин" дейт. Дайыма үйдүн эшигинен киргенде "Ассаламу алейкум ва рахматуллах" бийигүн менен үйдө бирөөлөр болсо да салам берели. Аларга салам болуп калат. Эч ким жок болсо да салам берели. Үйдө дайыма периштелер болот. Периштелерге бул салам болуп калат. Ал эми рызкынын 9-чу ачкычы бул мешитке каттоо. Пайгамбарыбыз ушул эле хадистин уландысына айтып атат: "Мен хаража илал масжид фа хува заминун алаллах." Ким мешитке каттап турса, дайыма мешиттин намазы мешитте окуп турса, мешитке каттап турса, бул адамдын дагы рызкысы мол болот. Аллахым айтат: "Канча жыл жашаса, рызкын мен өзүм беремин. Жана ошондой эле мен муну иштерин бүтүргөнгө өзүм кепил боломун. Өлүм келип калса мен муну бейишке киргиземин" дейт. Ал эми рызкынын 10-чу ачкычы бул ажылык умра. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Табиу бейнал хаджи вал умра." Силер ажылык менен умраны кайра-кайра кыла бергиле. Ажылык менен умрага кайра-кайра бара бергиле. Фа иннахума янфиянил факра ван нифак. Себеби деген ажылык менен умра инсан жашоон жакырчылыкты жок кылат, жана эки жүздүүлүк жок кылат. Ажылык менен умрадан дагы инсандын рызкысы мол болот, анын рызкысы көбөйөт, берекелүү болот. Аллах жакырчылыктын эшигин жаап коет экен өлгөнгө чейин. Бирок эми умрага барсак болот жылына. Бирок эми ажылга барыш бизге кичине кыйыныракка турат. Себеби дегенде кезек дагы бар. Мунун дагы бир орун басар амалы бар да. Эгер сиз күнүгө ажылык менен умранын соомун алам десеңиз, сиз эртең менен баамдат намазыны мечитте окуңуз, аялдар үйдө окусун өз убагында, ана күн чыкканга чейин зикир чалып, уктабастан же Куран окуп, бир амал кылып туруңуз. Күн чыккандан кийин 2 рекет ишрак намазын окусаңыз, Аллах Таала сизге кабыл болгон ажылык менен умранын соомун берет экен. Ажылык менен умранын соомун берет экен. Күнүгө сиз ажылык жана умраны кылган соомун ала бересиз. Эгер 2 рекет күн чыккандан кийин ишрак намазды окусаңыз, эми күнүгө ошо соопту ала бергенден кийин Аллах Таала сиздин рызкыңызды дагы берекелүү кылып коет. Ал эми рызкынын 11-чи ачкычы бул илим экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен тафаккаха фи диниллахи азза ва жалла." Эгерде кимде ким Аллахтын дининин илими менен элек болсо, кафахуллаху ма ахамма. Аллах Тааланын бардык дүйнөлүк муктаждык кажеттерин Аллах өзү жетиштүү болот. Ва разакаху мин хайсу ла яхтасиб. Аллах Таала ойлогон, күтпөгөн жерден ага рызкы берет дейт. Демек, Куран, хадис илимин алуу, медреседе окуу жана илим жолунда жүрүү бул дагы биздин рызкыбызды мол кыла турган амал экен. Мына ким илим менен алек болгон болсо, Алла Тааланын рызкысын мол кылат, муктаждыгын Алла Таала бүтүрөт экен. Жана рызкынын 12-чи ачкысы бул чашке намаз. Шакик Балхи деген улуу алым айтат: "Биз рызкынын берекесин, рызкынын молчулук кененчилигин биз чашке намазда таптык" дейт. Чашке намаз саат эртең менен саат 10-дон кийин саат 12-ге чейин окула турган намаз. Анда 2 рекет окусаңыз, Аллах субхана ва таала сиздин рызкыңызды Алла Таала мол кылып коет экен. Эгерде кимде ким мен рызкыда жашоодо эч кимге муктаж болбойн, рызкым мол болсун жана кенен болсун десе, анда чашке намазы үйдө болобу, сапарда болобу калтырбасын. Ал эми рызкынын 13-чү ачкычы бул даарат экен. Бир сахаба келди: "Я Расулаллах, урида ювасса алайя ризқи." "О Аллахтын элчиси, мен рызкымдын мол болуусун каалайм" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Адим ала тахарати ювасса алейка ризқук." Сен дайыма даарат менен жүр. Сен дайыма даарат менен жүргөндө адат кыл, сенин рызкың мол болот деди. Урматтуу бир тууганым, Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам бизге биз кыла албай турган кыйын амалдарды айткан эмес. Эгерде мына зикирди күнүгө 1000 жолу окусаң, 5000 жолу окусаң рызкың мол болот десе, аны ар ким кыла албайт эле. Бирок баарыбыздын колубуздан келет даарат менен жүргөн. Эрте менен эрте турганыбызда барабыз го, дааратканага барабыз, колубузду жуабыз, оозубузду чайкайбыз. Эми бетти жууп коюң, бутtu жууп коюң, даарат болду. 5 убак намазга баарыбыз даарат алабыз. Намаздын ортосунда даарат менен жүрүп коелу. Анан кечинде жатканда шайтан азгырат: "А сен уктасаң дааратың бузулат" дейт. Жо кечинде жатканда дагы дааратты алып жатыңыз.
түнү менен ибадат кылды деген соопты аласыз. Түнү менен ибадат кылды деген соопты аласыз. Мына ошентип иншалла 24 саат дарат менен жүргөндө адат кылсак, азыр мына күн жылуу, азыр адат кылып ала турган болсок, анан экинчиден азыр күндө бүт эле жерде шарттар бар, кыйын эмес дарасыз жүрүш. Мына азыр адат кылып алсак, эртең кышында дагы дарат менен жүрүү жеңил болот. Мына ошого дарат менен дайым жүрсөк, Алла Таала рызкыбызды мол кылат экен. Ал эми рызкынын 14-чү ачкычы бул эртең менен Ясин сүрөсүн окуп туруу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Ман караа сурата Ясин фи садрин нахар Кузият хаваижуху." Ким эртең менен Ясин сүрөсүн телават кылып турса, окуп турса, кечке чейинки бардык кажети бүтөт, бардык муктаждыгын бүтүрөт. Алла Таала ага жетишерлик, ал муктаж болгон рызкын Алла Таалага жеткирип турат дейт. Ал эми урматтуу бир туугандар, 15-чи рызкынын бул ачкычы Вакыя сүрөсү экен. Кечинде Вакыя сүрөсүн окуу, ал үйгө эч качан жакырчылык келбейт. Абдуллах ибн Масуд радыйаллаху таала анху сахаба дүйнөдөн кайтып кетип жатканда, кыздары көп эле. Bir sahaba geldi. Ya Abdullah, mına sen ketip jatasың dünyodan. Hem sen ketkenden kızlarыңдын каржылоону men kepildik alayın dedi. Hazreti Abdullah ibn Masud radıyallahu ta'ala aytты: "Senin baylığın özüňe buyursun. Allah razı olsun. Berekeli olsun. Men kızların bul meselesini çeçip ketkenmin. Күнүгө men Вакыя сүрөсүн kızlarıma jattatıp koygonmun. Күнүгө okugandy adat kılıp koygonmun." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кайсыл үйдө күнүгө Вакыя сүрөсү окулса, ал үйгө эч качан жакырчылык келбейт деген деди. Мен бул маселени чечип кеткен. Вакыя сүрөсүн жаттатып, окуганды мен үйрөтүп койгонмун деди. Ошон үчүн күнүгө Вакыя сүрөсүн үйдө окуп туралы, кечинде ошо шамдан кийин, асирден кийин окусаңыз эле болот. Жатканга чейин иншалла Вакыя сүрөсүн окуп турсак, сиздин үйүңүзгө иншалла жакырчылык келбейт. Кыргызстанга кризис келиши мүмкүн, бирок сиздин үйүңүзгө келбейт. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү жалган болушу мүмкүн эмес. Себеби Вакыяны окудуңуз сиз. Эми сиздин үйүңүзгө жакырчылыктын келүүсү мүмкүн эмес. Урматтуу бир туугандар, рызкынын 16-чы ачкычы эмне экен? Тууган урук менен катташуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким өмүрүм узун болсун десе, рызкым мол болсун десе, туугандары менен каттасын деген. Ошон үчүн урматтуу туугандар, атабыз барбы? Атабыздын разыгын алалы. Ата разы, Куда разы деген. Атаны разы кылмайынча Алланы разы кыла албайбыз. Бейиш энен таман астында энебиз тирүүбү? Анда энебиздин кызматын кылып калалы. Үйүңдөгү сен эң чоң агаң, сенин атаңдын ордунда, эң чоң эжең, энеңдин ордунда дейт. Аны ата, эне сыяктуу кылып туруп иншалла аларды биз сыйлашыбыз керек. Ошондой эле биз өз туугандар менен катташып тура турган болсок, эми катташкан сүрөт кайсы? Чай беришиңиз керек. Үйгө чакырып чай бериңиз, алар чакырса барыңыз. Мына тууган урук менен катташып турганыбыз дагы бул дагы рызкын ачкычы экен да. Бул дагы биздин рызкыбызды мол кыла турган амал экен. Ал эми урматтуу туугандар, рызкынын 17-чи ачкычы бул дуа. Ушулардын бардыгын кылдык, жана ошо бир кесибибизди тандадык, жана ушул амалдардын бардыгыга бекем болдук. Эми акырында эмне кылат экенбиз? Дуа кылабыз. Жараткан Аллах Таала Куранда айтат: "Удууни астажиб лакум." Пенделер менден дуа кылгыла, мен силердин дуаңарды кабыл кыламын дейт. Биз Аллах Тааладан иншалла дуа кылсак, ошондой эле халал, таза, мол рызык Алла Тааладан сурай турган болсок, иншалла Алла Таала рызкыбызды мол кылат экен. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, рызкыны Аллах Таала өзүнүн жоопкерчилигине алган, болгону биз Алла Таала кайсыл амалдарга рызкы бергенге вада берген болсо, ошол амалдарга бекем болуп коелу. Бирок азыркы күндө караңыз, азыркы күндө биз рызкы бизге керек деп атабыз. Биз муктажбыз деп атабыз. Ишибиз бүтпөй атат, жетиштире албай атабыз. Бирок биз бул амалдарды таштап коюп атабыз да. Эми рызкы бар нерсени ыктыяр кылбай атабыз. Мана арабча амал деп коет, Амал 5 тамгадан турат. Арабча билгендер муну түшүнөт. Амал. Ошонун 3 тамгасы мал болуп атат да. Мал деген бул мал дүйнө. Демек ошол амалдын ичинде, ибадаттын ичинде, ошол биз азыр айткан амалдардын ичинде биздин рызкыбыздын мол болушу турат да. А биз рызкыга муктаж болгон кезибизде булардын баарын таштап коюп туруп, мешит таштап кетип атабыз, намаз таштап коюп атабыз, Куран окуганды таштап коюп атабыз. Бул деген сөз биз рызкыбызды таштап качып кетип атабыз деген сөз да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, балким бизге муктажбызбы? Ушул амалдарга биз менен сиз бекем болушубуз керек. Же болбосо ушундай түшүнүңүз да. Бир жерде 50 миң сом акча турса, бир жерде 500 сом акча турат. Бул жерде 50 миң сом турат, 500 сом турат да. Сиз 50 миң сом таштап 500 сом аркасынан чуркап жүрөсүз да. 500 сом аркасынан түшүп алгансыз да. Эми эгерде сиз 50 миң сомду алсаңыз, ошол сиз эңсеген 500 сомдон канча штук бул 50 миң ичинде бар да.
мына ошол биз менен амалдарга мекен боло турган болсок, иншалла биз ошол эңсеген рызкы бизге керек болгон, биз муктал болгон рызкынын берекеси мына ошол амалдардын ичинде экен. Аллах Таала баарыбызга мына ошол айтылган сөздөргө амал кылганга, башкаларга жеткирүүнү Аллах Таала насип кылган болсун. Урматтуу бир туугандар, мына ошону биз баарыбыз уктук. Бул бизге иншалла илим болду. Себеби дегенде ушуну алдык, билдик, демек рызкынын берекеси амалда экендигине, эми ушуга биз амал кылсак бул ибадат болот. Ушуну биз үйдө бала чакабызга, кошуна колоңдорго, досторго, ошол башкаларга жеткире турган болсо бул даават болот. Демек илимди алышыбыз керек, жана амал, ибадатты да кылышыбыз керек, башкаларга даават берип, ошол динди башкаларга жеткиришибиз керек. Аллах Таалам баарыбызга ушул айтылган сөздөргө амал кылууну жана башкаларга жеткирүү насип кылган болсун. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.